Өткөн заманда жер бетинде бир адамдар жашаган. Ал адамдардын кошун үч тараптан чытырман калың токой каптап, төртүнчү жагында талаа жаткан. Ал адамдар шайыр, кайраттуу, тайманбас адамдар болгон. Күндөрдүн биринде аларга кыйынчылык иш түштү. Башка бир жактан бөлөк бир уруулар келип, аларды терең токойго айдап салышты. Ал жакта караңгылык менен сазганы өкүм сүрүп турган. Анткени токой эски, калың болуп, бактардын шактары бири-бирине айкалышып, алардын арасынан асманда көрүнбөй калган. Күндүн нуру болсо, жалбырактардын арасынан араңдан зорго өтүп, сазды бир аз гана жарык кылып туруучу. А күндүн нуру сазга тийгенде, андан бир уулуу, сасык жыт чыгып, ал адамдар биринин артынан бири өлө берди. Бул уруунун аялдары, балдары чыркырап ыйлап, аталары ойго чумуп, кайгы капа чегишти. Бул токойдон чыгып кетүү керек. Ал үчүн эки жол бар болчу. Бири артка кете турган жол. Ал жакта күчтүү, каардуу душмандар күтүп турат. Ал эми экинчиси илгери бара турган жол. Ал жакта эбегейсиз зор дарактар адамдардын жолдорун тороп турат. Күүгүн кирип, от жагыла баштаганда, алар ого бетер бекемирээк кыскандай болот. Так ушул учурда Данка: Биз эмнеге? Күч кубатыбызды ойго, кайгы муунга коротуп жатабыз. Тургула, токойду аралап өтөлү. Анын аягы бар. Ааламда бардык нерсенин аягы бар. Тургула, кеттик, алга. Адамдар анын жүзүнөн көптөгөн күч кубат, көптөгөн нур чачырап тургандыгын көрүштү. Анан: Сен бизди баштап бар, деди алар. Данка алдыга чыгып, ээрчитип жөнөдү. Алар көпкө чейин басышты. Бул жол көптөгөн терди, канды талап кылды. Алар кете беришти. Бир маалда алар алдан тайып, Данкага наалый башташты. Бул эч нерсени билбеген немеге бекер ишениптирбиз. Сен бизди ээрчитип, каяка алып баратасың? Сен биз үчүн эч нерсеге арзыбаган зыяндуу адамсың. Мына ушул үчүн сен өлөсүң. Данка өз эмгек кылып сактап калайын деген адамдарды карады дагы, алардын жүзүнөн жырткыч, айван сыяктуу болуп тургандыгын көрдү. Анан көтөлбөгөн жерден көкүрөгүн эки жакка айра салып, жүрөгүн сууруп чыкты дагы, башынан бийик көтөрдү. Жүрөк күн сыяктуу, күндөн дагы күчтүүрөөк жарык нурун чачыратты. Жүрөктүн нурунан жымжырт болгон токой жапжарык болуп калды. Данка алдыга чыгып, ээрчитип жөнөдү. Аң-таң болгон адамдар Данканын артынан ээрчишти. Кете беришти. Бир маалда токой шарт ачылып, артта калды. Данка болсо эң жаткан талага карады дагы, сыймыктанган сут каткырып күлүп жиберди. Андан кийин жерге кулап жан берди.